Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. 2026 жылы баарыңыздарга белгилүү болгондой, жаз кышын бизде өтө жаанчыл болуп, көп селдер жүрдү. Ошол себептен азыркы учурда бизге келген кардарлар сел маселесин дагы аябай маанилүү фактор катары эске алып башташты үй курууда. Жана ошондой азыр көрүп атасыңыздар, жайында болсо, чилдесинде болсо абдан ысык болуп жатат, аномалдуу ысык болуп жатат. Дүйнөнү жана Эль-Ниньо деген природалык бир явление каптап, бүт дүйнө жүзү ысып жатат да. Ошол кезде түздөн түз үйүңүздүн муздатуу маселеси аябай маанилүү бир факторго айланып, аны дагы курулушта эске ала башташты да. Анткени дегенде азыр энергетический кризис болуп, өзүңүздөр көргөндөй светти да өчүрө башташты. Анын баары тең түздөн түз үйдүн канчалык деңгээлде энергия эффективдүү экени. Ал ошол үйүңүздү сиз канча каражат менен, канча электр энергия коротуп, үйүңүздү муздата аласыз деген фактор дагы маанилүү бир факторлордун бири боло баштады. Биз азыр ушул видеону тартып атканда 22 июльда тартып атабыз, бирок ушул 20 эле июльда эгерде новостьлерди ачып карасаңар, жаңылыктарды карасаңар, ушул Нарын жергесинде Оттук айылынын жанында чоң бир жер титирөө болуп, 5 балга жакында жер титирөө болду. Жанындагы айылдардын баары тең сести. Жана ошондой эле ушул июль айында эле бизге ВОЗ деген организация бар, баарыңыздар билсеңер, Всемирная организация здравоохранения деп коет. Ошол дүйнөнүн ден соолугун караган чоң уюм, Кыргызстан жана Кыргызстандын жанындагы бүткүл Центральный Азиядагы мамлекеттердин баарын тең өзлөрүнүн изилдөөсүн жүргүзүп, ушул эле айда бизге мамлекетке сунуш берди да. Үй куруп жатканда, больницаларды куруп жатканда максималдуу түрдө 9 балга чейин, 8 балга чейин сейсмикалык немесин эрежелерин сактап, ошол жер титирөөгө бекемирээк басым жасаганга. Себеп дегенде Кыргызстан өзүңүздөр бергендей, бүткүл Кыргызстан бул сейсмикалык, мындайча айтканда, өтө чоң жер титирөөгө дуушар болуп турган, дайыма учурап турган жерде жашайбыз да. Биз ал нерсени көп учурда билбейбиз, сезбейбиз, бирок мисалы официал түрдө биздин эле институт сейсмологиянын маалыматына ылайык, Кыргызстанда жылына 10 миңден ашык жер титирөө болуп турат. Бул жер астындагы подземный жер титирөөлөр деп турат. Ошонун ичинен 300дөн ашыгы бул 3 балдан өйдөрөөк жер титирөөлөр болот экен да. Же мындай статистиканы алып карасак, акыркы биз 30 жылды алсак, ошол акыркы 30 жылда эле бизде деген өтө коркунучтуу жер титирөөлөр болуп өткөн да. Мисалы, ошол эле 1992 жылы баарыңыздарга белгилүү болгондой Сусамырда чоң бир жер титирөө болгон. Анын эмеси, магнитудасы 7,3, 7,5 балга жеткен. Тилекке каршы ал жер титирөөдө көп үйлөр илгерки технология менен салынган себептен, эч бир сейсмикага эрежелери сакталбаган себептен 92 жылкы Сусамырдагы жер титирөөдө 75 адам каза тапкан да. Андан тышкары 97 жылы Казарманда чоң жер титирөө болгон, ал жерде болсо 5-8 бал жер титирөө болгон. Жана ошондой эле Кочкор районунда 2006 жылы дагы 5-8 бал болгон жер титирөө болгон. 2008 жылды болсо баарыңыздардын эсиңиздерде болуш керек, Нура айылында болгон жер титирөө 6.6 деген жер титирөө болуп, ал жерде дагы 74 адам каза тапкан. Жакынкы көчөкүлө жер титирөөлөр боюнча айтып кетсек, 2015 жылы Ошто Кара сууда 6 балга жеткен жер титирөө болгон. 2024 жылы эсиңиздерде болуш керек, Кытай менен Кыргызстандын границасында 7 балга жеткен жер титирөө болгон. Кудайга шүгүр, бирок ал жер титирөөнүн эпицентри границада жайгашкан себептен Бишкекте сезилген, бирок кандай десем, эч бир массалык бир жертвалар болгон эмес да. Бирок ага карабастан, эгерде биз официалдуу статистиканы алып карасак, статистика боюнча Кыргызстанда мындай 8 жыл сайын 1-5 балдан өйдөрөөк жер титирөө болот деген, мындайча айтканда, статистикалык маалымат бар да. Жана ошондой эле ар бир 20 жылдын тегерегинде 6 балдан өйдө жер титирөө болот турат деген мындай статистикалык анализ бар да. Ошол себептен баарыңыздардан суранып кетет элек, үй салып жатканда, эгерде сиздин үйүңүз бекем болсун десеңиз,
өзүбүз баягы тоолуу райондо жашап, жер титирөө көп болгон жерде жашаган себептен жер титирөөгө бекем болсун десеңиз, ошол сейсмикалык эрежелердин сактап үйдү курганды суранабыз. Бул нерсеге эмне кирет? Эгерде сиз кирпич менен курам деп пландап жаткан болсоңуз, газоблок менен курам деп пландап жаткан болсоңуз, алар менен да курганда жер титирөөгө бекем кылып салса болот, бирок андай кылып салыш үчүн милдеттүү түрдө ал үйлөргө деген колонна ригелдерин коюшуңуз керек. Жана ошондой эле каждый ар бир 5 кирпич сайын атайын сеткаларды тыштап, аларды обвязка кылышыңыз керек. Ошондой эрежелерин сактап, сейсмопоястарын куюшуңуз керек. Анан ошолорду куюп туруп, кирпичти же болбосо берки газоблокту болсо, дубалдын наполнители катары гана колдонсоңуз, ошол учурда сиздин үйүңүз кирпичтен болсо, газоблоктон болсо жер титирөөгө бекем болот. Же болбосо сиз саманный кирпич менен курган болсоңуз, анда дагы ошол эле колонна ригелдерди коюп, анан ошонун ичине тиги берки саманный, самандан жасалган төө кирпич деп коебуз го, топурактан жасалган, ошол төө кирпичтерди колдонсоңуз болот. Эгерде сиз андай нерселерди колдонбосоңуз, жер титирөө болгондо баягы кирпичтер же болбосо газоблоктор, аларды кармап турган колонна ригелдер болбосо ажырап кетет дагы, анан үй урайт. Жер титирөө болгондо негизги адамдарга каза алып келген нерсе бул ошол өзүнүн үйү басып калат да, урап калат. Ошол себептен жана колонна ригелдерди коюп, туура өзүнүн эрежеси менен курсаңыз, үйүңүз жер титирөөгө бекем болот да. Же болбосо дүйнөлүк тарыхты карап көрөлү. Мисалы, жер титирөө көп болгон мамлекеттер бул Япония мамлекети. Япония мамлекетинде болсо, негизинен көп кирпичный үйлөр көп колдонулбайт. Жеке жер тамдар жөнүндө айтып атабыз, бул частный үйлөр боюнчачы. Ал жерде болсо ушул каркасный технологияларды көп колдонушат. Каркасный технологияны сунушташат. Себеп дегенде каркасный технологиянын ошол эле биз эле куруп жүргөн сип панелдердин өзгөчөлүгү, булар деген болсо, үй жеңил болгон себептен жүк нагрузкасы жок дагы, жана ошондой эле кирпич менен, бетон менен салыштырмалуу булар жыгач деген, ОСП деген эластичный болот. Жер титирегенде булар деген деформация берип, ордунан кыймылдайт. Ошол инерцияны, жер титирөөнүн инерциясын өткөзүп дагы, үй бирок бузулуп, урап калбайт. Мисал катары айтып кетели, 95-жылы Японияда болгон жер титирөөдө ошол башка үйлөр урап, сип панелден курулган үйлөр аман калган. Же болбосо мына 2016-жылкы эле тарыхты алсак, 2016-жылы Новая Зеландия деген мамлекетте өтө чоң жер титирөө болуп, жерлер ачылып, үйлөр урап, чоң бир неме болгон, жер титирөө болгон. Ошол жерде дагы сип панелден салынган үйлөр баягы салыштырмалуу башка үйлөр менен жер титирөөгө бекем туруштук берген. Жок, биз анда кирпич менен, эгерде биз ошол колонна ригелдерин баарын куюп, технологиясы менен салчудай болсок, 1 квадратный метрине $600 $500 айланып кетет экен, бул кымбат болуп калат десеңиз, сизге арзан аналог катары биз сип панелди сунуштайбыз. Ошол эле бүт эрежеси сакталып курулган кирпич менен теңме-тең жер титирөөгө туруштук бере алат. Бирок биз бүгүнкү күндө 2026-жылы white box деп коет, 90% деңгээлге чейин бүткөн курулушту сип панелден 3 айдын ичинде кардарларга биз $230 $300 тегерегине толук материал, работа, ошол жерге доставкасы баардыгы ичинде болуп бүтүрүп берип жатабыз. Сиз үй салам деп пландаган болсоңуз, мисалы мен тарыхты айтып кетсем, Турциядагы жер титирөө болгондо бизде Кыргызстанда кардарлар аябай көбөйгөн. Себеп дегенде жер титирөөнү эске ала башташкан. Бирок арадан бир нече жыл өттү, ал жер титирөө элдерден унутула баштады. Ошол жер титирөө маселесин эң биринчи үйдү тандап атканда фактор катары үйдүн бекемдигин ошол нерсеге басым жасап салганды сунуштайбыз да. Эгерде сиз да үй салам деп пландап жаткан болсоңуз, биз сизге суранып кетебиз. Жер титирөө маселесин эң биринчи фактор катары, эң бийик, эң биринчи нерселердин башына койгонуңузду да. Анан азыр эми замандын талабына жараша илгеркидей ар бир айтылган информацияны текшерип койсо болот, өзүңүздөр дагы изилдөө жүргүзүп койсоңуздар болот. Мисалы ошол эле Google'ду ачып, Яндексти ачасызбы, же болбосо азыр эми помощниктер аябай көп. Ошол эле чат GPT же болбосо ошол эле Gemini'ди ачып туруп, сиз ошол жерден Cloud'ду ачып туруп,
ушул жер титирөө боюнча Кыргызстандын статистикалары боюнча баягы сип панель менен кирпич үйдүн салыштыруу боюнча жер титирөөгө канчалык туруштук берет экенин, дүйнө жүзүндө ушул боюнча изилдөөлөр жүргүзүлгөнбү, баягы натурный испытаниялар болгонбу дегенин карап, маалымат алып, анан жете өлчөп бир кескениңиз туура болот.